Ач карышкыр. Чоң суунун боюн жеке ээлеп, ушул жерде оюна келгенин кылган, жолукканды тытып, моокусу канган көк жал болуптур. Ошол суунун боюн ээлегенде 50 жыл болот. Бирок топук кылып тойбой, акыры ач карышкыр деген атка конуптур. Күндөрдүн биринде жортуп келатып карышкыр канаты сынган карчыгага кезикти. Кубанычы коюна батпай: "Ой, мен сени жеймин" деди. "Эмне үчүн аке? Курсагым ачка, таппадым сенден башка" деди карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызып. "Андай кылба, каке. Мени жегениң менен карыныңа как, жумуруңа жок болбойм. Карап көрсөң, аркайган гана сөөгүм турат. Мындан ары барсаң, тетиги дөбөдө узундугу бир кулаш чучук жатат. Ошону жесең, оюңча тойбойсуңбу" деди карчыга. "Эмесе макул" деди да карышкыр желген бойдон дөбөгө чыгып барды. Айткандай эле бир кулач чучук жаткан экен. Аны көрө сала: "Ой, узун чучук, араң жеттим чуркап учуп. Мен сени жеймин" деди. "Эмне үчүн жейсиң? Курсагым ачка, буйрубаптыр сенден башка" деп карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызды. "Жок, каке. Мени жегениң менен тишиңе тыгында болбойм. Андан көрө тетиги кырдашсаң ак улак жүрөт. Ошону жесең капшытың чыкпайбы?" Муну укканда карышкыр ичинен кымыңдай түшүп, желип жортуп, кырдашып, улакка кандай жеткенин өзү да билбей калды. "Ой, улак, мен сени жеймин." "Эмне үчүн? Курсагым ачка, буйрубады сенден башка." "Жок, каке, мени жебе. Көрчү кандай арыкмын. Этим көк жашык, каным бир кашык. Мени жегениң менен тойбойсуң. Мына бул тоонун ары жагында чоң кара эчки бар. Ал семиз, ошону жесең жыргабайсыңбы?" деди улак чепилдеп. Ач карышкыр макул болуп, куйругун көтөрүп алып, даң салган бойдон тоон ашып, чоң кара эчкеге барды. "Ой, эчке, мен сени жеймин." "Эмне үчүн? Курсагым ачка, буйрубады сенден башка." "Мен бир жегенден чыкпайм. Эртең дагы тамак издемек белең. Андан көрө мына бул өзөнгө барсаң, чоң боз бээ баткакка тыгылып жатат. Аны 3-4 күн оокат кылбайсыңбы?" "Сеники ырас" деди да ач карышкыр жели жорто өзөнгө келди. Боз бээни көргөндө көзү кызарып, шилекей агып, "Эми муну жеймин" деп сүйүндү. "Ой, боз бээ, мен сени жеймин." "Эмне үчүн?" "Курсагым ачка, ылайыктуу жок башка." "Эмесе жакшы болуптур. Оболу мени баткактан чыгарып, анан жегин." Карышкыр макул болду да боз бээни араңдан зорго баткактан сүйрөп чыгып, "Эми жейинби?" деп тиштерин ырсайтты. "Эми жейсиң. Бирок сен оболу менин туягыма өзүңдүн ким экениңди жазып коюп, анан жегин" деп бээ туягын тосту. Туягына кат жазып жаткан кезинде боз бээ кош аяктап жыга тепти да оюн салган бойдон жөнөп кетти. Ач карышкыр ордунан туруп, сендиректеп басып, арманын айтып баратты. "Карчыганы жебеген кайран башым, кулаш чучук жебеген курган башым, ак улакты жебеген аңкоо башым, кара эчкини жебеген каткан башым, балчыктан байтал сууруган балбан башым, таманына кат жазган молдо башым, тарс эттире тептирип өлүп кала жаздаган олдо башым." Ошондон кийин карышкырдын башындагы жарасы бат эле кабылдап, көп узабай өлүп калган экен.